82-жылы үйлөнгөнбүз. 3 баланы, 2 кыз, 1 баланы тарбияладык. 6 небере бар. Балдарыңа мурунда неберелер атан жакшы сөйөт экенсиң. Небере деген өзүнчө бир байлык экен да. Ошолор менен общаться этесиң, сүйлөшөсүң, жыргалда. Ушинтип айыл өкмөтү тарабынан сыйлык берилип, бул деген аябай чоң сый урмат экен. Биз аябай сыймыктанып, толкунданып отурабыз. Экөөбүздүн баш кошуп жашаганыбызга 43 жылдын 100 болду. Атабыз айтып өткөндөй 3 баланы тарбиялап өстүрдүк. Кудайга шүгүр, балдарыбызды жогорку билимдүү кыла алдык, тартиптүү, талимдүү балдарды өстүрдүк. Азыр эми ушул сыйлыкты алганда биз абдан чынында дагы ата эненин орду канчалык экенин сездик да. Анан рахмат, сиздерге да рахмат, айыл өкмөттүн кызматкерлерине дагы, администрациядагы рахмат. Ошол баалап биздин ушул үй бүлөлүк баалуулугубузду белгилеп койгонуна. Чынында үй бүлө болуш, анын жүгүн көтөрүш деле оңой эмес. Бул эки адам бири-бирин түшүнүп, бири-бирин толуктап, ынтымактын этеги менен анан барып ушундай жакшы үй бүлө курулат деп билет экенбиз. Анткени ошо 43 жылдык жашоодо турмуштун ысыгы да болду, суугу да болду, оору да болду, жеңили да болду. Ошонун баардыгын биз экөөбүз бири-бирибизди түшүнүү менен көтөрүп кете алдык деп ойлоп атам да. Анан азыр эми Кудайга шүгүр, балдарыбыз баардыгы өз орду менен, өздөрүнүн үй бүлөсү менен жакшынакай болуп жашап атышат. Анан ошол айткандай жана акимдин орун басары айтып кетти. Тартиптүү балдарды тарбиялап өстүрүп, билимдүү балдарды өстүргөндүн өзү мекенге кошкон, өнүгүүсүнө кошкон салым деп. Ошол салымга бир аз да болсо биз өзү жете алдыкпы деп бүгүн сыймыктанып турабыз. Бардык ушул биздин бийликтеги адамдардын бардыгына чоң ыраазычылык. Ошону байкап, баалап, эмесе ар бир үй бүлө аракет кылат жакшы жашоого, үлгүлүү үй бүлө болууга. Биз эми ошолордун арасында экенибизге кубанычтабыз да.